халктын саламаттыгынын камын көрүү үчүн бир катар мамлекеттик программаларды жүзөгө ашырып, ошол эле учурда атайын бир маанилүү иш-чараларды колго алып келгендигин баарыбыз жакшы билебиз. Мына ушундай эле учурда биз жаштарды, өзгөчө биздин келечек ээлерини, ошол эле учурда биздин өлкөнүн ар бир жарандарын сергек жашоого үндөө жана өзүгө ушул сергек жашоону көнүмүш адатка айлантып алуусуна өз кезегинде ар бирибиз кызыктарбыз. Мына ошондой эле бүгүнкү күндө биздин ошол 30 октябрь күнү бүткүл дүйнөлүк котормочулуктун эл аралык күнү катары белгиленип келет экен. Бул котормочулук сөзсүз түрдө кайсы бир тилден башка тилге тексттерди жана башка материалдарды которуу менен алектенген кесип ээлеринин бир туруктуу бүгүнкү күндөгү өтө маанилүү жана актуалдуу жумуштарынын бири деп айтсак жаңылышпайбыз. Ошол эле учурда котормочу чыгарманы көркөм которушу деле мүмкүн. Муну менен катар илимий же үстүрт которушу деле ыктымал. Синхрондуу же болбосо айтылып жаткан учурунда айтылып жатканына удаалаш которуу менен алектенген адистердин дагы бүгүнкү күндө аябай көптүгү биздин коомдун ар тараптуу өнүгүүсүнө өз салымын кошот эмеспи? Кесиптин ошол котормочулук кесиптин түрлөрү тууралуу айта кетсек, бул котормочу кесибин аркалагандар синхрондук котормо, мен жогоруда белгилегендей, ошол удаалаш котормо, ошону менен бирге илимий котормо, адабий котормочу, көркөм котормочу, сөзмө-сөз котормочу болуп, бир катар атайын ушул котормочулуктун түрлөрү менен алектенген адистерибиз бар экен. Эми дүйнөдөгү заманбап котормочулук ишмердиги тууралуу бир аз токтолуп айта турган болсок, дүйнөдө котормочулук жаатында айланган капитал 33,5 миллиард долларга жетет экен. Бул деген сөз 2020-жылда бул маалыматтарды айрым маалымат булактары мына ушул котормочулук жаатында айланган капиталдын суммасы 42%га көтөрүлгөндүгүн дагы баса белгилеп айтып келишет. Бул бүгүнкү күндө мына ушул котормочулук кесиптин ары пайдалуу, ары киришелүү, ошол эле учурда биздин коомго керектүү бир кесип экендигинен кабар берет. Котормочулук ишмердүүлүгүн глобалдык экономикадагы кыйынчылык тартпаган, анын таасири астында калбаган жалгыз тармак деп дагы Америкадагы атайын бир эксперт Натали Келли айткан маалыматы бар экен. Муну менен биз эмнени айткыбыз келип жатат? Биздин жаштарыбыз бул жаңы ошол эле учурда керектүү кесипти аркалай турган болсо, бул сөзсүз түрдө өздөрүнүн келечегине дагы бир жаңы кесипке ээ болууга мүмкүнчүлүк түзүп берет экен. Ошол эле маалыматтарга катар дагы бир маалыматты айта кете турган болсок, 2012-жылды тил котормолору менен алектенген компаниялардын глобалдык кирешеси 2005-жылдага караганда алда канча эсе көп болгон дешет. Дүйнөдө 26 миңден ашуун компания бул тармакта иш алып барып, 2011-жылы котормочулардын мамлекеттик органдарга төлөгөн салыгы өзү эле 100 миллион доллардан ашкан экен. Мына ушундай ардактуу телегөрүүчүлөр, демек котормочулуктун өзүнүн кайсы бир деңгээлде жакшы жактары, ал аны менен катарлаш ошол биздин жашаган коомубузда бул котормочулук кесиби абдан маанилүү экендигин бүгүн таң эрте сиздердин кулагыңыздарга күмүш сырга катары айтып өткөбүз келди. Ал эми биз алга карай жыла бермекчибиз. Биздин бүгүнкү таңкы көрсөтүүбүздө абдан кызыктуу маалыматтар, сиздерди сергек жашоого үндөгөн жана ошол өзү бир сыйлуу куракка жетсе дагы сергек жашоо аркылуу өзүнүн келбетини, өзүнүн сулуулугуну сактап келген атайын коноктор менен бүгүн сиздерди тааныштырып, ал үчүн кандай сырлары бар, бул боюнча сиздерди алдыда кенен тааныштырмакчыбыз. Андыктан бизден узабаңыздар. Жаңыдан кошулган телекөрүүчүлөрүбүзгө дагы бир жолу ысык салам жолдойбуз. Кимдир бирөө бүгүн таң эрте жумушка шашып бара жаткан болсо, сиздин бүгүнкү ишиңиз ийгиликтүү болсун. Ал эми кимдир бирөөлөр бүгүн алдына жакшы максат коюп, жакшы бир жумуштарды баштоо алдында турса, сиздер үчүн ийгилик жылмайсын деп айткыбыз келет. Биз болсо бүгүнкү көрсөтүүбүздө ушул сергек жашоо
сергек жашоону алдыга жылдыруу тууралуу сөз кылып жатабыз. Биринчи байлык ден соолук деп коет эмеспи? Ал эми ден соолук бул улгайган жарандар үчүн дагы, кичинекей наристелер үчүн дагы абдан маанилүү экен. Ден соолук ошол дени сак инсандын дендин сагы жакшы, ал эми пейилдин агы жакшы деген дагы элибизде абдан жакшы таасын айтылган сөздөр бар экен. Ал эми дене тарбия ден соолукка табылгыс дары деп дагы коюшат экен. Биз эмне үчүн бул сөздөрдү айтып жатабыз? Сиздер буга чейин билгендей эле биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө ошол сергек жашоону алдыга жылдыруу үчүн кандай аракеттерди кылсак болот, эмне кылсак болот деген жакшы бир маселени сиздерге көтөрүп айткыбыз келип атат. Ошол эле учурда бүгүнкү күндө мына эртең 1 октябрь улгайган жарандардын майрамы болуп жатат. Мына ошол биздин ата апаларыбыздын дагы ден соолугу чың болушуна биз абдан тилектешпиз. Ошондуктан биздин ата апаларыбыз мен сыйлуу куракка келдим, улуу куракка келдим, мен эми ушундай жөн эле төрдө көрк болуп эле отурамын дебестен, сөзсүз түрдө өзүнүн ден соолугуна кам көрүп, өзүнүн ден соолугу үчүн атайын көнүгүүлөрдү жасап, өзүнүн ден соолугун жакшы калыбында сактап жүрүүсүнө абдан бул сергек жашоону алдыга жылдыруу өзүнүн пайдасын алып келет экен. Биз мына ушул багытта атайын бүгүнкү көрсөтүүбүздө сиздерге өзүнүн күнүмдүк турмуштагы колдонгон тажрыйбалары, үй шартында эле ден соолукту чыңдоо менен алектенип, жана өзү курактагы же өзүнүн санаалаш инсандардын баарына ошол сергек жашоону алга жылдырууну үйрөтүп, көнүгүүлөрдү көрсөтүп, тынымсыз ушул ден соолук менен күрөшүп келген атайын коногубузду бүгүн көрсөтүүгө чакырганбыз. Анда эмесе бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу Бөрүева Зульфия Эшназаровна болмокчу. Биздин Зульфия эжекебиз өзү бүгүн 63 жаш куракта, бирок 18 жаштагыдай ушундай жакшы бир келбет менен өзүнүн ден соолугуна кам көрүп келет. Анда эмесе бул сырлары кандай, эжекебиз кантип дайыма ушундай өзүнүн ден соолугуна кам көрүп келгендигини анда чогуу угалы. Зульфия эжеке, кандай келип алдыңыз? Маанайыңыз кандай? Кандайсыңар? Өзүңөр жакшыбы? Иштериңер жакшыбы? Рахмат эжеке, биз чакырган экенсиңер, келип калдык. Биз ошол сырттан карап эле суктанып, анан ошол жакшы бир куракка жетсе дагы эжеке дайыма өзүнү карап, келбетини, дайыма ушул өзүнүн сергек жашоо образыны мыкты көрсөтүп келет деп сизге суктанып, анан ушул сиздеги сырларды угайлы деп сизди бүгүн чакырып отурабыз. Инсан негизи өзүнүн ден соолугуну дайыма жакшы калыпта сактап алып жүрүшү үчүн эмне кылышы керек деп кеңеш берер элеңиз? Рахмат комплименттериңерге. Санасыңарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Эми ушул биз жашообуз өтүп кетсе дагы сергек жашоодо принцип кылып жашап келе атабыз. Мен эмне демек элем? Ушул биринчи эле иретте туура тамактануу, анан ушул кыймыл аракет. Адам ар дайым кыймыл аракетте болуш керек. Эртең мененки физзарядкаларды жасоо керек. Жок дегенде 2-3 километр басып келүү керек. Андан кийин физзарядкаларды жасап, андан соң гана тамактанып, эртең мененки тамакты тамактаныш керек. Анан маанайды жакшы алып жүрүш керек. Дайыма кыймыл аракет. Ушинтип жашап келе атабыз ушундай. Мына ушул эртең менен басыш керек деп айтып атасыз, маанайды жакшы алып жүрүш керек деп жатасыз. Булар үчүн дагы ички жан дүйнөдөн кандайдыр бир өзгөчө өзүн өзү көзөмөлдөө болуш керекпи? Ооба, туура айтасың, Каншай. Ички сезимде өзү уже жаш өткөн сайын бүт нерсе сенин көзүңө жакшы көрүнө баштайт экенчи. Биз билбеген нерселер, мисалы үчүн жаратылыш, өтө жаратылышка суктанып тойбой карап калат экенсиң, жашоого, өзүңө айрыкча, өзүңө оңдоп, өзүңдү карап, өзүңө көңүл буруп, ушундай жакшы ички сезимдер менен жашап, анан ошол күрөшөт экенсиң де, жашаш керек, ушул жакшы жашаш керек, жаратылышка суктануу керек, айлана чөйрөгө суктануу керек, өзүң теңдүү аялдар менен жолугушуп, аларга мотивация болуп, алар менен жакшы чогуу сонун нерселерди сүйлөшүп отуруп, ушул
ички дүйнөңдү тазалап, көңүлдү шат кылып алып жүрүш керек деп ойлойм да мен. Биздин айрым телекөрүүчүлөрүбүздөн сиз тууралуу угуп калдык да, ошол айымдарды таң эрте чогултуп, ошолор менен көнүгүүлөрдү жасап, атайын бир аларга күнүмдүк ден соолукка пайдалуу көнүгүүлөрдү үйрөтөсүз деп уктук да. Мына ушул тууралуу айтып берсеңиз. Ооба, туура айтасың. Мен мына Файзиле айба Гүлеранын клиникасында келип, ошол ошеттеги больной аялдар менен, эркектер менен чогуу чуркап, алар мененчи музыканы коюп алып, шаңдуу түрдө физзарядка жасайбыз. Ар түрдүү оору менен келишкен больнойлор бар. Алар грыжа менен, анан кийин стресс менен келишкен, айрыкча мына чек арадан келген аялдар болуп атты, стресс менен келип атышты. Ошолорду духовный поддержка берип, психологиялык жактан аларды оңдоого, жакшы жашоого үмүттөнүүгө ушинтип дух берип атам. Анан айрыкча физкультура боюнча ошол Гүлера өтө жакшы залды түзүп койгон, спорт залды. Ошондо бардык нерселер бар. Алар менен ошол велосипед, анан дорожкалар бар, жүгүрө турган. Ошолордун бардыгын колдонуп, анан аягында ошолорго бий берип, музыканы окуп, бийлетип, анан сүйлөшүп, ушинтип ошолордун духун көтөрүп, ошол жерде азыр кичине эмгектенип келатам. Мына ушул сиз ошол жердеги келген кайрылгандарга, калуучу жарандарга мына ушуларды үйрөтүүнүн маани маңызы эмнеде деп ойлойсуз? Үйрөтүүнүн маңызы ушу ден соолук. Эң биринчиден ден соолуктарга жакшы болот. Айрыкча биздин айымдар көп баскандан кичине жалкоолук кылабыз. Ошол жалкоолук бизге зыян алып келет. Ошол секин аста секин майларды топтоп, анан кан жүгүртүү системасын айланууга зыян келтирет. Мен айтат элем, ошол көбүрөөк басыш керек. Айрыкча эртең менен саат 6-дан баштасак болот. Ошол көнүгүүлөрдү басып, анан чуркап дегендей, көңүлдү көтөрүп, анан ички дүйнөнү сен айткандай сезимди козгоп, жакшы нерселерди ойлоп, маанайды көтөрүп, ошентип айткым келет. Ошол көбүрөөк басыш керек. Ошол ашыкча салмак зыян деп ойлойм да. Ошо ашыкча салмактан ооруп келет көбүнчө адамдар. Мына ушул аракеттердин баары сырткы келбетке таасир этеби? Таасир этет да. Мына мен айтышат, Зүлфия эже, фигураны кантип сактап атасыз депчи. Мен айтам, мына ушул 94-жылдан бери ушул физкультура менен заниматься этип келатам. Ошонун таасири деп ойлоймчу. Албетте ошо физкультуранын таасири. Күндө калтырбай ойноп келем, калтырбай чуркап келем, калтырбай бийлеп келем. Ушул ден соолук менен кошо сулуулукту дагы ар бир айым, ар бир асылзадалар кошо алып жүргүсү келет эмеспи? Ошол сулуулукту дагы сактоо үчүн сиз кандайдыр бир үй шартында атайын бетиңизге кам көрүп, маскаларды же башка бир кыймыл аракеттерди жасайсызбы? Ооба, албетте өзүбүзгө көңүл бурабыз. Күзгүнүн алдында турганда адам маанайды түшүрбеш керек. Мен бардыгынан сулуумун, мен бардыгынан татынакаймын деп өзүбүзгө бир дем берип алып, анан кийин мен айрыкча ушул кыргыздын нукура ушул катыгы менен эле маска кылам. Күндө жатаарда бир маска кылам, эртең менен бир маска кылам. Анча-мынча ушу алманын, анан сабизди аралаштырып, анан ошол өзүбүздүн эле колдогу эмелер менен бетке маска кылып коем. Бирок баары бир каарылык келат да, жеңишибиз керек каарылыкты. Демек, биздин ошол жараткандан берген ошол жакшы сулуулугубузду, ден соолугубузду ар бирибиз аздектеп алып жүрүү, ага кам көрүү бул ар бирибиз үчүн эң маанилүү экен. Рахмат. Биз алдыда дагы Зүлфия эжекебиздин кандай көнүгүүлөрдү жасайт, ал эмне үчүн пайдалуу деген сырларын сиздер менен чогуу көрмөкчүбүз. Ага чейин биз ошол сулуулук деп калдык. Сулуулук бул ар бир айым үчүн абдан керек. Бир эле айымдар эмес, бүгүнкү күндө мырзалар дагы сулуулукка өтө маани берип, өздөрүнө атайын үй шартында кандайдыр бир ден соолугуна пайдалуу аракеттерди колдонуп баштагандыгын жашырбасак деле, ачык эле белгилүү. Андыктан ошол бүгүнкү күндө үй шартында көпчүлүк биздин жалпы жарандарыбыз үчүн ден соолукка пайдалуу кеңештерди биздин чыгармачылык топ даярдаган болчу. Анда эмесе сизге мына ушул кеңештер сөзсүз түрдө өзүнүн пайдасын келтирет деген ишеничте көңүлүңүздөрдү пайдалуу кеңештерге бурмакчыбыз. Күнүмдүк турмушта көп колдонгон, бакчаны ансыз элестете албаган жер жемиштердин бири помидор тамшанткан даамга ээ болуу менен гана чектелбестен,
Косметологияда да ден соолукка пайдасын тийгизген жакшы сапаттарга ээ. Буга анын курамынын түрдүү витаминдерге, кислоталарга, минералдарга жана элементтерге бай экени негиз. Учурда күркүрөгөн күз келип, помидордун таза бышкан учуру. Помидор ар бириңиздердин ашканаңыздарда болсо керек. Андыктан бул пайдалуу азыкты ден соолук, келбет үчүн пайдаланып калалы. Анда жүзүбүздүн терисин жумшартып, жылмакай кыла турган маска менен пайдалуу кеңешибизди баштайбыз. Жакшы бышкан 2 помидордун ширесин сыгып, ага бир аз буудай унун аралаштырып, кебез менен бетиңизге тегиз кылып жабасыз. 15-20 мүнөттөн кийин жылуу сууга жууп салсаңыз, бетиңиздин териси жумшак жана жылма болуп калат. Бул маска териңиздин майлуу жана кургак экенинен көз каранды эмес. Ал эми териңиз кургак болсо, ага быштак кошулган помидор маскасы пайдалуу болот. 2 аш кашык майлуу быштакка 1 аш кашык жаңы сыгылган помидор ширесин, 1 аш кашык өсүмдүк майын кошуп, 1 чымчым туз себелейсиз. Бетке 10-15 мүнөткө коюлган бул маска териңизди азыктандырат жана нымдайт. Каалаган майлуу кремден 1 чай кашык алып, ага жарым чай кашык каймак май, 1 чай кашык майонез жана 1 чай кашык жаңы помидор ширесин кошосуз. Анан аралашманы бетиңизге тегиз жаап, 20 мүнөттөн соң лосьон менен тазалап саласыз. Мындайда тери кургактыктан жана ар кылтактардан арылат. Бул масканы күн ара жасасаңыз болот. 3-4 кат болуп кабатталган жука кездемени помидордун жаңы сыгылган ширесине нымдап, бетиңизге тегиз тийгизип жатыңыз. Кездеме кургайын деп калганда алып салсаңыз, жана жарым сааттан кийин бетиңизди жуусаңыз болот. Бул ыкма терини майлуулуктан арылтат жана жумшартат. Бир жумуртканын сарысы менен үй шартында сыгылган помидордун 1 чай кашык ширесин жакшылап аралаштырасыз. Андан кийин муну бетиңизге текши кылып жаап, 10 мүнөттөн соң жууп салсаңыз, териңиз жумшара түшөт. Бул маска териге бырыш түшүп кетүүгө да каршы турат. Жаздын келиши менен бетке түшкөн сепкилдерди жок кылууга помидор натыйжалуу жардам берет. Бул үчүн анын ички маңызын алгач ботко абалындагыдай кылып эзип аласыз. Анан 2 бетиңизге тегиз сыйпайсыз да 20-25 мүнөттөн кийин салкын сууга жууп саласыз. Мындан кийин жүзүңүздүн өңү да жагымдуу болуп чыга келет. Помидор ашыкча салмактан арылууну жана арыктоону каалагандар үчүн да пайдалуу азык деп айтсак болот. Эгерде сизде да ашыкча салмактан арылуу маселеси бар болсо, эртең менен бир нече помидор жеп, көк чай ичиңиз. Түшкүсүн 1 помидор менен 1 сындырым кара нан жеңиз. Ал эми кечкисин помидор кошулган салаттан каалаганча жеп, кофе ичиңиз. Эрктүүлүк менен бул диетаны кармасаңыз, бир жумада 5 килограмм салмак таштай аласыз. Дени сактын руху бийик деп элибизде айтып коюшат экен. Дени соонун байлыгы түмөн. Ошондой эле дени соонун жаны соо деген дагы абдан бир маанилүү элибизде накыл кептер айтылып келет. Ал эми дени тазанын деми таза деп коет экен. Ошондой эле жашоонун рахаты бул ден соолук деген бул сөздөрдүн баары төгүн жерден айтылбаган чыгар. Анткени ден соолук бул ар бирибиз үчүн берилген эң башкы байлыгыбыз болот эмеспи? Бүгүн мына ушул биз сергек жашоону алдыга жылдыруу тууралуу сөз кылып жатабыз. Бул багытта биздин өлкө башчысы Садыр Жапаров дагы өз кезегинде мына ушул сергек жашоону дени сак алып жүрүү тууралуу атайын өзүнүн жаңы бир чечимдерини, өзүнүн жаңы бир багыттарыны сунуштагандыгын ар бир жараныбыз жакшы билет эмеспи? Бул багытта биз дагы мына ушундай өзүбүздүн ар бир биздин телекөрүүчүлөрүбүздүн ден соолугунун чың болушуну каалап, ошондой эле биздин улгайган жарандарыбыздын дагы ден соолугунун мыкты болушуну каалап, биздин бүгүнкү күндө сырткы келбетинен аябай жаш көрүнсө дагы, жашы улуу куракта болсо дагы, бирок үй шартында кандай ден соолукка керектүү көнүгүүлөрдү жасап жаткан атайын коногубуз менен сиздерди тааныштырып, маектешип жатабыз. Биз мына ушул сөзүбүз куру болбосун үчүн биздин бүгүнкү көрсөтүүнүн коногу Зульфия эжекебизден бизге кичине көнүгүүлөрдөн көрсөтүп берүүнү суранып жаткан учурубуз. Анда эмесе Зульфия эжеке, ушул бүгүнкү күндө сиз таң эрте турганда кайсы көнүгүүнү биринчи баштап жасайсыз?
Ушу көнүгүлөр обычный эле көнүгүлөрүнө биринчи баштап, андан кийин көнүгү бүткөндөн кийин анан шейине моюндагы остеохондрозго, анан грыжаларга каршы ушул көнүгүлөр бар, ошолорду жасайбыз. Биринчи мындай кылып 1, 2, 3, 4, 1, 2, Тескерисинче айлантасыз, 4, 1, 2, 3, 4. Ушул эле бойдон туруп колду созобуз. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ушул 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Бул көнүгүү эмнеге жардам берет эжеке? Бул ушул кан айлануу системасына жакшы жардам берет. Мына колдордо неттер уюп калат, ошолорго жакшы жардам берет. Анан моюндун остеохондрозго тузга каршы көнүгүүлөр бар. Анын баштайбыз. 1, 2, түнкү желкени кыймылдатабыз. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ушул эле көнүгүүнү ичиге карап жасайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Кайра баштайбыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, Бул демек моюндагы туздардын уюп калуусунан арылтат, алдыны алууга жардам берет, жоготот. Андан кийин ушул биз полканын жардамы менен дагы физзарядка ойнойбуз. Полканын негизги жардамы ушул колду созуп бир калыпта кармап турат да. Бир калыпта айландырат. 1, 2, 3, 4. Бияга 1. Мына ушул 4 жолунан канча ирет жасашы керек эжеке? 4 жолдан 12. 12 жолу 4 жасаш жолдан керек. 4 жол 3 жол жасаң 12 болотчу. Ушундай система. Кайра эле дагы көтөрүп туруп 1, 2, 3, 4, 1, Буга 2, 3, буттарды деле кошуу керек турбайбы? 2, 3, 4. Полка болбосо ошо эметкен жасабы кыйын болуп калат. Анан кайра эле бияка коюп туруп, Колдор бирдей көлөмдө чоюлбай калат, ошондуктан ошондуктан жардамы жакшы да. Ушундай 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Полканын жардамы менен көбүнчө ушул белдерди кыймылдаткангачы. Мына белге дагы жакшы болот. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ушундай көнүгүүлөр жасайбыз. Абдан жакшы. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өзүңүздөр көрүп тургандай эле биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногу 63 жаштагы 64кө жетип калдым деп эжеке жана Атамбер айтып жатат. Ошол 60тан ашкан куракта мына ушундай жөнөкөй гана көнүгүүлөр менен өзүнүн сергек жашоосун алдыга жылдырып, ден соолугуна кам көрүп келгендиги ар бирибиз үчүн жакшы көрүнүш. Ошол өзүңүз курактагы деги эле ошол ден соолугуну өзүнү жакшы көргөн инсандарга кандай кеңеш берер элеңиз? Кеңешим ушул, урматтуу айымдар, мен теңдүү айымдар десем дагы болот. Мына 63дөн 64кө карап кетип жатабыз. Жакшы жашап, жеңил жашасак болот бизчи. Мен мисалы үчүн чарчаганды билбейм. Жакшы жашоо үчүн ушундай кыймыл аракетте бололу. Ар дайым отуруп туруп, мындай кылып чарчабастан отуруп туруп. Кан айлануу системасы жакшы болот, бүт ден соолугубузга жакшы болот. Ушул кыймылдаңыздар, аракет кылыңыздар, физкультура ойноңуздар демекчимин. Абдан жакшы. Дагы бир мына ушул кыймыл аракеттин баарын жасоого кандай аракеттер керек, ал үчүн эмне кылуу керек? Бул багытта биз алдыда дагы биздин бүгүнкү каарманыбыз менен сөз кылмакчыбыз. Биздин катарыбызга кайрадан эле жаңыдан кошулгандар болсо, дагы бир жолу сиздердин бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун деп айта кетебиз. Биз бүгүнкү көрсөтүүбүздө сергек жашоону алдыга жылдыруу тууралуу сөз кылып жатабыз. Албетте биздин
тарыхы бай улуу элибизде көптөгөн жакшы бир пикирлер айтылып келет да. Алардын бирөөсү ушул жаштык менен ден соолуктун кадыры карыганда билинет деп биздин ата апаларыбыз дайыма айтып келет. Анын сыңарындай өзгөчө ошол майрам алдында улгайган жарандардын ушул карыялардын күнү алдында биз бул багытта көбүрөөк айткыбыз келип жатат. Анткени биздин төрүбүздүн көркү, биздин улуу курактагы ата апаларыбыз булар биздин жандуу энциклопедиябыз деп дайыма мен сиздерге белгилеп айтып жүрөмүн. Анын сыңарындай ушул биздин ата апаларыбыз алар биздин эң сыйлуу, көптү билген, көп тажрыйбасы бар инсандар эмеспи? Мына ушул биздин ата апаларыбыз айтып келген ошол жаштыктын, ден соолуктун кадырыны карыганда билесиң деген сөзү дагы биз үчүн абдан бир маанилүү, укканда жөн эле угуп койбостон маани бере турган нерсе. Анткени ар бир нерсе өз учурунда ардактуу, өз учурунда баалуу экен. Ал үчүн биз бүгүн жаштыктын дагы, ден соолуктун дагы кадырын биле жүргөнүбүз оң экен. Ошондой эле өз ден соолугуңа шалаакылык кылсаң, коомго кошо мүшкүл ап келесиң, мүшкүл ашырасың деген дагы биздин улуу ата бабаларыбыздын жакшы бир кеби бар экен. Бул деген сөз сөзсүз түрдө биз ошол өзүбүздүн ден соолугубузга кайдыгер мамиле жасасак, биз өзүбүзгө өзүбүз кам көрбөсөк, мына ошол ден соолугубузду, бар сулуулугубузду аздектей албасак, анда бул бир эле биздин өзүбүз үчүн эмес, биздин жакын тууган уруктарыбызга, биздин үй бүлөбүзгө, сөзсүз түрдө биздин коомубузга дагы өзүнүн таасирин тийгизет экен. Биз муну менен сиздерге сөзсүз түрдө өзүбүздүн ден соолугубузду өзүбүз карап, баалап, эң бир убакытты уттуруп жибербей, дал бүгүндөн баштап, керек болсо ушул мүнөт, ушул секундтан баштап ден соолукка кам көрөлү деп айткыбыз келди. Биз ошону менен бирге бүгүнкү көрсөтүүбүздүн коногуна мына ушул буга чейин көрсөткөн көнүгүүлөрү, айткан маалыматтары, сырткы келбети эле Зульфия эжекенин сырткы келбети эле айтып турган ошол бүгүнкү көрүнүшү, мына ушундай аракеттердин баары, ушундай натыйжалардын баарынын болушу үчүн биринчи кезекте адамга эмне керек деген суроону бергибиз келип жатат да. Биз канчалык айткан менен, канчалык пайдалуу кеңеш берген менен, эгер адамда каалоо болбосо, анда бул аракеттер ишке ашабы, жокпу деп сурагым келип жатат. Албетте туура айтасың, Канышай. Биринчи адамда өзүнгө каалоо керекчи. Каалоо болбосо эч кандай бир немени аткарганга болбойт. Биз өзүбүз логикалык түрдө түшүнсөк болотчу, жашоо адамга бир келет. Бир эле жолу бизге берилген белек бул жашоочу. Ошол жашоодо биз туура пайдаланышыбыз керек. Кайсы жерде кандай кылышыбыз керек, кандай жашашыбыз керек, ошону пайдаланып өзүбүзгө план кылып алып, анан кийин жашоону жашап кетишибиз керек. Биринчи иретте ошол ден соолукту айта турган болсом, биринчи иретте өзүбүз ошол кайра эле ошол физзарядкага келип токтолобуз. Физкультура эртең мененки таңкы эмеде аба ырайы, айлана чөйрө ушунчалык сага жагымдуу болотчу. Эртең менен куштар сайрап, ошол нерседен өзүңө эмени алып, анан ошол физкультураны жасап, андан кийин күзгүгө көрүнүп, туура тамактанып, мен ушундай жакшы аялмын, мен өзүмдү өзүм ушинтип караймын деп ден соолугубузга карасак болотчу. Зульфия эжеке, көпчүлүк учурда эле мына 60-тан ашкан апаларыбыз элдин баары эле ошол сиздей болуп өзүнө карабай, көбүнчөсү ушул бүтпөгөн турмуштун түйшүгү менен алектенип, же болбосо өзүнү эң акыркы орунга коюп, биринчи кезекте ошол келбетине деле, ден соолугуна деле карабай, тирилик деп, же дагы башка бир ушул өзүнүн жүйөлүү себептерини биринчи орунга коюп келгендигин биз көрүп эле келебиз да. Бул эмне үчүн мындай болуш керек, кантип сиздей болуп ушул ар бир айым өзүнүн ден соолугуну, сулуулугуну биринчи кезекке койсо болот деген суроону бергим келип атат. Бизде мындай да, адам 50ден өткөндө анан 60ка карап басканда эле өзүн таштап коюп атпайбы? Биздики бүттү эми, биз карыдык эми, бизге бүттү эми деген сөздөрдү мен көп уганда, жок андай эмес. Биздин жашоо эми башталат. Анткени балдарыбызды жайлап, балдарыбызды окутуп, үйлөп,
эми гана колубуз бошоп биздин жашообуз эми башталат. Биз ошону түшүнүшүбүз керек. Ошон үчүн биз өзүбүзгө өзүбүз аракет кылып, өзүбүз карап, туура тамактанып, жакшынакай кийинип, өзүбүздөн өзүбүз рахат алып жашашыбыз керекчи. Ар бир эле бала өзүнүн апасы болобу, атасы болобу айтор ушул сулуу, жакшынакай, сымбаттуу, дайыма жаш бойдон жүргөндүгүнү ар бир эле бала кааласа керек, Болушу мүмкүн. Мен балдарым мисалы үчүн балдарым айтып калат, мени эркелетипчи, менин апам жап-жаш, менин апам жакшынакай, менин апам жакшына деп мага мотивация берип турушат менин балдарымчы. Анан бизде мына кийим жөнүндө айтсам канчай, кийим жөнүндө бизде дагы эле түшүнүгүбүз кичине алдыга жылы элек да. Мен мынтип кийинсем сүйлөшөт, мен антип кийинсем сүйлөшөт дейт да. Мен мисалы үчүн кийим кийингенде эч кимге көз каранды эмесминчи. Мен кайсы кийим жарашабы, кандай кийим мага жарашабы, мен ошону кийип чыга берем көчөгөчү. Өзүмө жарашкан кийимдерди кийем да. Демек кийинүү дагы өзүнчө бир маданият да. Ошол кийимден дагы биздин эмелер биз карыдык, анан мынтик деп анан өздөрү жүдөп алышат да. Жок, андай эмес. Ар кайсы жерде өзгө жараша кийине турган, мисалы үчүн тойлорго башка кийине турган, көчөгө башка кийине турган ар түрдүү кийимдер өзүнчө жайлары бар. Ошон үчүн уялбастан так кичинекей эмеден кийингениңерди мен каалайт элем да. Мен карыдым деп эле өзүн таштап койгон болбойт деп ойлойм. Демек, эртең мененки ошол таңкы көнүгүүлөрдү жасоодо атайын бир кийимдин болушу дагы бул кайсы бир деңгээлде ушул көнүгүүлөрдү тактуура жасоого жардам береби? Жардам берет албетте. Шамдагай болосуң, каалаган көнүгүүнү аткарасың. Мисалы үчүн көнүгүүлөрдүн ар түрдүүсү бар. Отуруп туруп, айланып, чуркап дегендейчи. Кроссовканы кийип, жеңил желпи спортивный мындай кийимдерди кийип, өзүңө ылайыкташтырып алып туруп анан жасасаң, ошол боюнча физкультура кете беретчи. Анан бир жакшы музыканы коюп алыш керек дагы. Духту көтөрүп алып, анан физкультураны жасай бериш керек. Демек, таңкы көнүгүүлөр үчүн музыкадан коштолуш керек. Коштолуш керек, сөзсүз түрдө коштолуш керек. Музыка эмне үчүн керек ошондо? Музыка духуңду көтөрөт. Ошол музыкага берилип сен бийлейсиң, берилип аткарасың, ошол музыкага эметипчи ичиңдеги эмени көтөрөт да. Духуңду көтөрөт. Ошол музыканы шаңдоо коюп алып, ошол боюнча физзарядка жасасаңар, ошол боюнча эртең мененки духту көтөрүп алган боюнча кечке чейин жакшы жүрөсүңөр демек менен. Демек, ошол эртең менен баардык баягы турмуштун түмөн түйшүгүнүн баарыны унуткарып, көңүлдүн баарын бир гана ошол жакшы бир музыкага бөлүп, анан ошол эле учурда дагы бир өзүңдүн ден соолугуңа кам көрүп, өзүң үчүн көнүгүүлөрдү жасаганга бул сөзсүз түрдө пайдасын келтирет. Атайын биздин бүгүнкү көрсөтүүгө убакыт бөлүп келип, ушундай жакшы бир өз тажрыйбаларыңыз менен, сырларыңыз менен бөлүшүп бергендигиңизге ыраазычылык билдиребиз. Алдыдагы майрамдар сиз үчүн дагы кут болсун. Мына ушундай көптөгөн инсандарга дем күч берип, шык берип, ушундай позитивдүү атайын көз карашыңыз, маанайыңыз менен көпкө ушундай пайдалуу иштерди жасап жүрүшүңүзгө биз дагы тилектешпиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздү биз алга карай улантабыз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биз бүгүнкү таңкы көрсөтүүбүздө ушул сергек жашоону алга жылдыруу тууралуу сиздер менен биргеликте сөз кылып жатабыз. Бул боюнча дагы адистердин атайын кеңештери бар экен. Бул ушул буга чейин биз сөз кылган сергек жашоого жетүү үчүн биздин ден соолугубузду ушундай ден соолугубузду таза, чың, бекем алып, сулуулугубузду сактап жүрүү үчүн бир катар кеңештер бар экен. Буларды сиздерге окуй кетсем, эртең менен ошол сууну көп ичиңиз дейт, таза сууну көп ичип туруу керектигин унутуп калабыз дейт. Күнүнө жок дегенде 1 литр суу ичкенге аракет кылуу керек дейт. Чай, кофе, таттуу газдалган суусундуктар бул 1 литр сууга кошулбайт экен. Тескерисинче булардын баары биздин организмге зыян алып келери айтылат экен. Ошондой эле туура тамактануу дагы биз үчүн абдан маанилүү экен. Бул келбетти калыбына келтирүү үчүн гана эмес, организмдин жалпы абалын нормалдаштыруу үчүн дагы бизге туура тамактануу абдан маанилүү экен. Биздин рационубузда майлуу куурулган туздуу, жалаң камырдан жасалган жана башка организмге оор келтире турган, оордук келе турган тамактардан
баш тартууну биздин адистерибиз сунуштайт экен. Ошондой эле уйку дагы биздин ошол сергек жашообуз үчүн абдан маанилүү экен. Бул учурда биз канча саат уктап жаткандыгыбыз, кайсы убактарда уктап жаткандыгыбыз дагы өтө маанилүү экен. 4-5 саат уктап жатабызбы же күндүзү уктап түндөсү кинону көп көрүп жатабызбы? Бул дагы биздин организмге өз кезегинде зыянын тийгизет экен. Ошондой эле 4-5 саатта организмине калыбына 4-5 саат уктаганда биздин организм калыбына келбейт экен. Андыктан биздин уйкубуз дагы нормалдуу болбосо, кыжырдануу, чарчоо ар бир жаранды баса берет экен. Ошондой эле биздин ошол бүгүнкү күндө биз буга чейин сөз кылгандай эле, эгер мүмкүнчүлүк болсо жөө басып, же болбосо атайын фитнес залдар деп айтып коюшат эмеспи, ошол көнүгүүлөрдү жасай турган атайын жайларга барып, үйгө жакын жерден эле чуркап, үйдөн бийлеп, йога менен машыгып, гимнастика жасап тургандагы бизге жетиштүү болот деп адистер сунуштайт экен. Бул биздин булчуңдарыбызды эле чыңалтпастан, маанайыбызды дагы көтөрө тургандыгын буга чейин сөз кылдык. Ошондой эле биздин ошол сергек жашообузду алдыга жылдырууда жаман адаттардан арылуу дагы өзгөчө бир орунду ээлейт экен. Бул абдан маанилүү экен биз үчүн. Ошондой жаман адаттардын мисалы катары тамеки чегүү, ичкилик жана башкаларды адистер баса белгилеген. Ошондой эле жаман адаттар бизге эле эмес, жакындарыбызга дагы, эң биринчи кезекте балдарга дагы терс таасирин тийгизерин адистер атайын белгилешкен. Мындан сырткары таза абада эс алуу бул сөзсүз түрдө үйдүн айланасында эле болсо дагы жок дегенде таза абага чыгып, таза абада жөө баскан абдан пайдалуу экендигине бизге атайын адистер айтып өткөн. Өзүбүздү сүйүп жашоо, өзүнөн кемчилик издөө жашоодо эч кимге пайда алып келбес деген буга чейин айтылып келген. Өзүңүздү кандай болсоңуз ошондой кабыл алыңыз дейт. Андан соң буга чейинки жакшы сапаттарыңызга, мүнөзүңүзгө кошумча аны дагы да жакшыртууга аракет кылуу жагыны сунуштайт экен. Эң негизгиси, урматтуу телекөрүүчүлөр, жалкоолонбой өзүбүздүн үстүбүздөн иштеп, өзүбүздү кандай бүгүнкү жашообузду кандай жакшы жакка өзгөрүп жаткандыгын мына ушундай аракеттер менен байкасак, көрсөк болот экен. Урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин ушул бүгүнкү көрсөтүүбүздө сергек жашоону алга жылдыруу тууралуу сиздер менен кеп кылып жатабыз. Ошону менен катар эле 30 октябрь котормочулардын эл аралык күнүн дагы биз баса белгилеп айтып өттүк. Дагы бир эсиңиздерге салып өтө турган болсок, эртең 1 октябрь улгайган жарандардын күнү, майрамы деп дагы сиздерге байма-бай айтып жатабыз. Албетте мындай жакшы самалыктар бизде көп боло берсин деген аруу тилектерибизди билдирип өтмөкчүбүз. Мына ушул котормочулардын эл аралык күнү деп биз сөз башында дагы айтып өттүк эле. Ушул биздин бүгүнкү көрсөтүүбүздө дагы баса белгилеп мына ушуга токтолгубуз келип жатат. Анткени котормочулук бүгүнкү күндөгү эң престиждүү деп айтабызбы, эң маанилүү деп айтабызбы, айтор бүгүнкү күндө абдан керектүү кесиптердин бири эмеспи. Мен бул багытта кыргыз котормочуларына токтолгум келип жатат. Сөзсүз түрдө кыргыздын байыркы тарыхынан бери элчилер жана котормочулар болуп келгендигин биз өзүбүздүн кылым карыткан тарыхыбыздан абдан жакшы билебиз. Мына ушул элчилер жана котормочулар биздин элибизде мурда эле бар болгондугу сөзсүз түрдө биздин улуу эл экендигибизден кабар берет. Эне сай кыргыз каганатындагы элчилерди да котормочу катары карап келгендигин тарых барактары бизге тастыктап көрсөтүп келет. Совет доорунда Кыргызстандагы кыргыз элинде ошол мен билгенден Алкул Осмонов котормочулук менен алектенген, Узакбай Абдукайымов, Салижан Жигитов, Аман Токтоголов, Ашым Жакыпбеков, Аман Саспаев, тарыхчы Өмүркул Караев жана башка көптөгөн даңазалуу котормочулар болгондугу, алардын ушул кыргыз адабиятында дейлиби же айтор ушул биздин элибиздин
ошол котормочулукка байланышкан тарыхында булардын атайын өзгөчө ар биринин орду бар, ар биринин өзгөчө бир элибиздин ошол маданиятын көтөрүүдө, элибиздин ошол тарыхында, элибиздин ошол котормочулук сапатында өзгөчө оруну бар экендигин айткыбыз келди. Совет доорунан кийин өзгөчө ошол Совет доорунан кийинки доордо биз билген Төлөгөн Козубеков, Талайбек Абдиев, Арслан Капай уулу, Мукан Алыкулов, Тынчтыкбек Чоротегин, Акылбек Кылычев жана башка котормочулар дагы бүгүнкү күндө белгилүү экендигини ар бирибиз билебиз деп ойлойбуз. Ошондой эле дүйнөнүн башка өлкөлөрүндө дагы даңазалуу кыргыз котормочулары болгон жана бүгүнкү күндө дагы бар экендигин белгилеп айткым келип атат. Алардын бири ушул маркум тарыхчы Анвар Байтурду дагы көпчүлүк учурда белгилеп айтып келет. Мына ушундай жакшы бир маалыматтар менен биз бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгарып жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү биздин ошол таңкы маданий музыкалык программабыздын режиссеру жана эфир техниги кызматын биздин кесиптешибиз Сапар Исраев аткарды. Үн режиссерубуз Нургүл Мурзахматова болду. Биздин операторубуз Автандил Ахмат уулу болду. Ал эми көрсөтүүнү мен Каныша Яшымова алып бардым. Кийинки көрсөтүүлөрдөн амандашканга чейин саламатта туруңуздар. Биздин телеканалдын көрсөтүүлөрү алга карай улана бермек.